Ош Ноокат Разаков унаа жолунун жабылышына Көк Жардагы Найман участкасындагы дал ушул Апшырсай көпүрөсүнүн урап калуусу негиз. Анткени аталган көпүрөнүн астында жайгашкан эки суу өткөрүүчү түтүк сел менен агып келген топурак, тал теректерге толуп калган. Азыр түнкү саат 4 карабай техникалар жеринде селдин кесепеттерин жою боюнча иш алып барууда. Ал эми көпүрөнүн таржымал боюнча токтоло кетсек, аталган көпүрө 60-жылдары эксплуатацияга берилген экен. 2013 жылдагы дал кечеги күнкүдөй катуу келген селден улам жараксыз абалга кептелген. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан адам өмүрүнө кооптуу делинип, авариялык абалда деп табылган. Ушуга байланыштуу 2013 жылы альтернатива катарында бул жерге темирден көпүрө салыныптыр. Ал болсо оор жүк ташуучулардын көп өтүүсүнөн улам ал да керектен чыгып 2018 жылы дал ушул эки көпүрөнүн ортосуна эле альтернативалык объездной жол курулган. Бирок авариялык абалына кептелгенине карабастан анда-санда жеңил унаалар каттап турчу экен. Кечеги күндө селден кийин тазалоо иштери жүргүзүлүп атканына карабастан үстүнөн оор жүк ташуучу унаа өтүп кетип, натыйжада көпүрө урап калган. Адистер бул көпүрөнүн эбак эле өзүнүн мөөнөтүн өтөп бүткөндүгүн эскертишет, ордуна жаңы заманбап көпүрөнүн курулуусун айтышууда. Жаралган жагдайга байланыштуу Ош шаарынан Ноокат районуна кире бериштерине жана Баткен облусунан Ноокаттын Көкжар айылына кире бериштерине блокпосттор орнотулду. Бул деген каттамдар таптакыр токтотулду дегенге жатпайт. Ош шаарынан Ноокат районунун ички жолдоруна, ал эми Баткен облусунан Ноокаттын Көкжар айылына чейинки аймактарына каттам бар. Болгону Оштон Баткен облусуна баруучу жана Баткенден Ош шаарына келүүчү унаа айдоочуларына гана чектөө бар.